Саламатсызбы, эфирде элдик медианын жаңылыктар чыгарылышын баштайбыз. Студияда мен Жылдыз Байисова. Алгач бүгүнкү күнгө алынган окуялардан кыскача. Апрель революциясынын 10 жылдык мааракеси улуттук деңгээлде өткөрүлөт. Бул тууралуу бүгүн президент жабыр тарткандардын жана курман болгондордун туугандары менен жолугушканда билдирди. Жакында даярдап атабыз. 10 жылдык өткөрүш боюнча атайын комиссия түзүп, кийинки жылга даярдык көрөлү. Кыргызстандын энергетика тармагы жеке менчикке өтүп кеткенби? Стратегиялык ишканалар менчикке сатылбашы керек дейт серепчи. Улутуңду сүйгөнүң бул улутчулдук эмес. Депутат Рыскелди Момбеков каада салтты кастарлаган карыялардын аягы азайып бара жаткандыгына кейиди. А бизде ошол улутту күйүп койсоң, улутту сүйүп койсоң, улутчул дешет. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк тааныштырууну баштайбыз. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков коомдук уюмдардын 2010 жылдагы 50 апрель революциясына катышкан өкүлдөрү, жабыр тарткандардын жана курман болгондордун туугандары менен жолугушту. Мамлекет башчы 2010 жылдагы 50 апрель революциясы элдин эркиндикке умтулуусун жана үй бүлөлүк башкарууга каршы күрөшүүдөгү майтарылбас эркин өлкөнүн жаркын келечеги үчүн өмүрүн курмандыкка чалууга даяр экенин көрсөткөн тарыхый окуя экенин белгиледи. Кайгылуу окуялардын учурунда курман болгондордун ысымдарын жана жаркын элестерин түбөлүккө калтыруу максатында 2020 жылы 50 апрель революциясынын 10 жылдык мааракесин өткөрүү жөнүндө тийиштүү жарлык даярдалып жаткандыгы маалым болду. Президент учурда бул боюнча уюштуруу комитети түзүлүп, даярдык иштери башталганын белгиледи. Ушул 7 апрелдин өзүнүн ордун элге көрсөтүп, кийинкилерге сабак боло тургандай кылып муну алып чыгышыбыз керек. Бул тарых үчүн болуп калыш керек. Жакында азыр даярдап атабыз. 10 жылдык өткөрүш боюнча атайын комиссия түзүп, кийинки жылга даярдык көрөлү, каражаттарды бөлөлү, анан иш чара түзөлү деп. Буюрса жакында чыгат, азыр даярдап бүтүп калышты. Ал эми жолугушуунун катышуучулары апрель революциясынын 10 жылдык мааракесин улуттук деңгээлде өткөрүү боюнча жарлыктын концепциясын колдошуп, өз сунуштарын жана пикирлерин айтышты, жана аны ишке ашырууда бардык жардамдарын бере турганын белгилешти. Ошондой эле алар бул сыяктуу окуялар Кыргызстанда экинчи кайталанбай өлкөгө тынчтык, туруктуулук жана ынтымак керек экенин баса белгилешти. Ушул 10 жылдык өткөрүү боюнча ушундай бир чоң масштабдуу указдын долбоору, сиздин жарлыгыңыздын долбоору иштелип чыгып атыптыр. Бул эң жакшы жөрөлгө деп эсептейбиз. Эмне дегенде ушунчалык чоң деңгээлде өткөрүп, анан кийинки убакта уже постепенно тарыхый образда өткөрүлүп турат деп. Бул указдын концепциясын колдойбуз, колубуздан келишинче жардам көрсөтөбүз. Белгилей кетсек, 2010 жылы 7 апрелде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жүргүзгөн саясатына каршы чыккан эл Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Бийлик куралсыз элге ок атып 87 киши мерт болгон. Энергетика жаатындагы эксперт Расул Умбеталиев бүгүн 2 апрелде басма сөз жыйынын өткөргөндөн кийин элдик медиа порталына келип, токтогул кеси баш болгон бардык ири чакан кесиптер, жептер жалпы эле энергетика тармагы 2016 жылы Улуттук энерго холдингдин карамагына өтүп кеткенин айтты. Эксперттин билдиргени боюнча Улуттук энерго холдинг жеке башкаруудагы ишкана. Учурда бул ишкана Кыргызстандын энергетика тармагынын 80%дан ашуун акциясын ээлик кылат. Эми чындыгында бир ай мурун мага ушу документтер келип, ушунда кандай болду, ошо кантип ошо мамлекеттик үлүш менчик компания өтүп кеткендигин маалымат келди, документтер келди. Ошо кайсы менчик компания өтүп кетти? Эми бул мындай, бул Улуттук энерго холдинг азыр бардык ошо энерго компаниялар менен ошо 81% ошо үлүшүн ээ болуп, мамлекеттин үлүшүнө ээ болуп, ошо толугу менен ошо энерго компанияларды, толугу менен энерго тармакты, мүлк фонду да ошо Улуттук энерго холдинг түзүү маселесин көтөрүлгөн да. Умбеталиев бул тууралуу мага бир ай мурда белгилүү болду. 2016 жылы Жогорку Кеңеш мамлекеттик мүлк фонду жана аталган холдинг күчөө келишим түзүп, анда энергетикалык ишканалардын мамлекетке тиешелүү акциялары Улуттук энерго холдингге сатылып кеткен. Бул ишканалар стратегиялык ишканалар, алар менчикке сатылбашы керек эле деди ал. Мына регистрация. Бул жака көрсөтүп койсоңуз мына регистрация. Ночь. Берди жазылып атат. Бул мекеме, бул фонд
мамлекеттик фонд, мамлекеттик мүлк менен башкаруу фонд. Берде бул өкмөттүн астында болот. Бирок берде баягы эмези тиги жоопкерчилик, анан тиги түзүлүшү берде баягы бул жеке менчик болот баягы. Элдик талкуу программасына Улуттук энерго холдинг ишканасы тараптан да тиешелүү адистер чакырылган, бирок алар белгисиз себептер менен келе алышкан жок. Паспортка бланктарды даярдоо боюнча тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери тарабынан мыйзам бузуу фактылары аныкталды. Азыркы убакта УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин коррупция боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө такталгандай, мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн мамлекеттик сатып алуулар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу менен мамлекеттик каражатты үнөмдөөстөн, аларды колдонуунун жана үнөмдүүлүгүн жана эффективдүүлүгүн камсыздаган эмес. Анын жыйынтыгында сынакка катышуучулардын бири уткан компаниядан 253 миллион сомго арзан бааны сунуштаганына карабастан, тендердик документтери шайкеш келбейт деген шылтоо менен сынактан четтетилген. Ошондой эле аталган кызматты мурунку жана азыркы иштеп жаткан айрым жетекчилери утуп алган компаниянын өкүлдөрү менен туруктуу байланышта болуп, алардын эсебинен бир нече жолу чет өлкөгө барып келишкен. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул кылмыш иши 2019-жылдын 22-февралында Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Бүгүн жогорку соттун имаратында жогорку сотунун төрайымы Гүлбара Калиева массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушту. Иш-чаранын максаты жогорку сот менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматташтыгын жана өз ара байланыштарын бекемдөө болуп саналат. Сот системасынын маалыматтык ачыктыгын камсыз кылуу үчүн соттор менен журналисттердин өз ара байланышын мыйзамдардын негизинде курулушу керек, деди Гүлбара Калиева. Мисалы, сот системасында айрым нерселерге тыюу салынган спецификасы бар. Алсак, судья чыгарган өкүмүнө комментарий бере албайт. Мисалы, отчет дегенди судья бере албайт. Ошон үчүн журналист андан отчет талап кылбай, кайсы маселени көтөргөндө ой пикирин эмес, же ой пикирин, же көз карашын, ошондой суроолорду берсе болот дегендей. Улуттук баалуулуктарды сактоо жана өнүктүрүү боюнча жогорку кеңеште илимий практикалык конференция өттү. Анда кыргыздын каада салтын кастарлоо менен наркын салтын канткенде сактап калуу керек деген суроонун тегерегинде баяндамалар болуп, эл өкүлү Момбеков азыркы кыргыздын руханияты төмөндөп кеткендигине кейиди. Улуулардын улуу сөзү менен коштолгон бүгүнкү жогорку кеңеште улуттук баалуулуктарды сактоо, өнүктүрүү темасында илимий практикалык конференция өттү. Анда сөз баштаган Назаркул Ишекеев кыргыз тилинде өнүккөн көчмөндөр маданияты, дүйнөгө салттуу билимдер менен Манас эпосу жана Чыңгыз Айтматовдун бергендигин белгиледи. Салттуу билимдер адамдарды табият, жаратылыш менен эгиздердей бирдик жашоого чакырган, кыргыз элинин көз ташынан жаралган акылман илим экендиги талассыз. Сөз алып сүйлөгөн Жылдыз Мусабекова нарк жоголуп бара жаткандыгын чындык экенин белгилейт. Быйылкы жылдын 8 мартында өткөн жосунсуз жоруктарды эске салып, каада салтка көңүл бургандар ошондо баш көтөрдү дейт. Ошо төрөлө тургандарга үмүт атпай, тирүү кезибизде бир улут үчүн, нарк үчүн, каада салт үчүн, барк үчүн ушул биздин оңгубуз кантип сакталып калат үчүн бир кызмат кылып коелу. 2 жумада бирден улут жок болуп жатат деген эл өкүлү Каныбек Иманалиев учурдун балдары атасына караганда кыргыздын салтын начар билет. Кийинки мындай кетиште нарк салтты билүү азаюуга дуушар болот. Азыркы 12 айлык жана 12 жылдык ай календарынын чыныгы ээси кыргыз эли. Ошондуктан аны ЮНЕСКОга кыргыз элинин руханий материалдык эмес баалуулугу катары каттоого өткөрүү керектигин белгиледи. Буга 7 факты негиз кылды. Саймалуу таштагы негизги белги жанагы күн баш, ай менен күндүн тогошуусун ошол жакта ташка жазган. Демек, саймалуу таш кыргыздын жергесинде. Демек, саймалуу ташка 1500-3000 жыл болгон. Демек, кыргыздын ай күн календары кыргыздын жергесинде киндиги каны таап Кыргызстанда төрөлгөн. Ал эми эл өкүлү Рыскелди Момбеков улутту сүйгөндүн бул улутчулдук эмес, каада салтты кастарлаган карыялар азайып бара жатканына кейиди. А бизде ошол улуттукту күйүп койсоң, улутту сүйүп койсоң улутчул дешет. Улутчул деген эки мааниде. Сен бир башка бир улутту басмырлап, өзүңдүн улутуңду өйдөлөсөң,
ал улутчулдук. Анан сенин улутуң жок болуп барса, улутуң тили жок болуп барса, ошол сөздү айтсаң сени улутчул десе, баягы националист дешет да. Анан уялып калабыз, кой бул уят иш экен деп. Аталган конференцияны президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жана социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин демилгеси менен өттү. Иш-чарага депутаттар менен мамлекеттик органдардын жетекчилери, окумуштуулар менен адистер, эл аралык уюмдар менен коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Аймактык кабарларга өтсөк, Талас шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында өткөн жылы Бердике Баатыр, Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн жээктерине Польша мамлекетинен туяларды алып келип отургузган. Бүгүнкү күндө дал ушул туялардын 1500дөйү куурап калуу алдында турат. Учурда оңбой калган туяларды дарылоо жана кандай витаминдерге муктаж болуп жаткандыктарын аныктоойнча атайын борбор калаадан адистерге жөнөтүшкөн. Учурда жооп күтүп турган мал. Сөз кабарчыбызда. Өткөн жылы Талас шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында Бердике Баатыр жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүндөгү жолдун жээктерине Польша мамлекетинен ар бир данасын 2190 сомдон 2000 туя алып келип отургузушкан. Бүгүнкү күндө бул отургузулган туялардын 80% куурап калуу коркунучунда. Негизи адистердин маалыматында ийне жалбырактуу көчөттөрдү жердин тоңу кетилекте, башкача айтканда март айынын башында отургузган туура дешет. Негизи бир топ каражатка алып келген туялар шаарга көрк бербей эле куурап калуу алдында турат. Убагында сугарылганы менен биздин климаттык шартка туура келбейби же бериле турган минералдык заттардын жетишсиз болуп жатканы таасир этип жатабы, азырынча так маалымат жок. Эгерде бул тигилген туялар куурап калса, анын ордуна башка көчөттөрдү тигүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бирок тендерден уткан компания менен шаардык бийлик ортосунда 1 жылдык келишим каралган. Негизинен өзү марттын башында эле баягы жерден тоң кеткенде эле бул туялардын ооруп атканы маалым болду бизге. Ошондо эле ошо эксперттерди алып келип, ушу 3 жерден туяларды казып Бишкекке алып кеттик. Ошол эле момент грунттарды да алып бардык, баардык азыр бүгүнкү күндө экспертизада. Ошол жерде алар лабораторияда жанагы немени туяны өстүрүп, бүгүнкү күндө өндүрүп, кантип дарылап, кантип ушуну сактап кетсе болот дегендин үстүндө азыр иш апарып атышат. Мына бүгүнкү күнгө чейин сүйлөшүп атабыз. Ушу зеленострой менен дагы кандай дарыны бериш керек, кандай кылып дарылаш керек деп жазып берген. Бүт дарыларын буйруса берип атабыз өз убагында. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрүп атсыздар. Көбү баягы жарымы, баягы ооруп аткандардын жарымы жакшы акыбалга кетсе, жарымы болсо наоборот тескерисинче куурап баратат да. Ал эми быйылкы жылы шаардын ичин гүлдөтүү максатында көп жылдык роза гүлдөрүнүн көчөттөрүн отургузушууда. Негизи шаарга жылына гүлдөр тигилип келгени менен көпчүлүгүн чөп басып каралбай же убагында суу куюлбай калат. Быйыл болсо андай кемчиликтерге жол бербейбиз дейт коммуналдык кызмат көрсөтүү ишканасынын кызматкерлери. Анткени суу чача турган 2 унаа келгени гүлдөрдү убагында сугарууга мүмкүнчүлүк жогору экендигин билдирет. Негизи ар бир өсүмдүктү тигерде дагы мен айта кетет элем, бул эң биринчи суугаруу жагын карап тигиш керек да. Баягы бизде эң көйгөйлүү бул суугат жагы да. Арыктарыбыз дагы жок. Ошо гүл тиккенде дагы баягы Бишкекте чоң-чоң шаарларда көрсөңүздөр керек, көп жерде водопроводдун трубалары туруп жанагындай сейип турат да. Бизде андай нештекеси жок да. Баягы жыл сайын киргизебиз, бирок тилекке каршы колдоо таппай келатканбыз буга чейин. Бирок быйыл мен айта кетчү нерсем өзгөчөлүгү, бизде буга чейин бир эле водовоз бар болчу. Ар бирөөндө мурунку водовозубуз 3 тонна болсо, азыркы водовоз цистернасы бирөө 8 тонна, бирөө 10 тонна да. Ушул 2 водовоз менен быйыл буюрса кенен баарын суугарып, жашнакай гүлдөтөбүз деген ойдобуз да. Талас шаарын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу, ошондой эле гүлдөтүү максатында быйылкы жылы 20 апрелден баштап атайын гүлдүн көчөттөрү тигилмекчи. Учурда бул жердеги күнөсканада момундай бархатцы гүлдөрү январь айында уругунан тигилип, бүгүнкү күндө ар бири мондай идиштерге бөлүнүүдө. Эскерте кетсек, негизи бул гүлдөрдүн өзгөчөлүгү сууну көп талап кылат. Салтанат Биназарова 6 жылдан бери гүл багып иштейт. Ар бир гүлдү кароо жана аны сугаруу үчүн көптөгөн мээнет талап кылынат. Учурда Талас шаарында тигиле турган гүлдөрдү бөлүү менен алек. Себеби ушул айдын ортосундан баштап шаардын ички көчөлөрүнө гүлдүн түрлөрүн тикмекчи. Негизи гүл баккан айымдын айтымында ар бир уруктун өнүп өсүп кетиши үчүн ар убак мээнеттенишет. Себеби көпчүлүк гүлдөр жылуулукту сүйгөндүктөн ар убак бул 2 күнөскананын ичи 20 градустан ылдый болбошу шарт. Гүл тигип атканда өзгөчө топурагына басым жасайбыз. Анан кийин жылуулугуна да.
Мисалы биз кышында урук себеп баштайбыз да, ошондо бизге 20-дан 25 градуска чейин жылуу болуш керек да. Анан топурактардын баарын кылдаттык менен дарылайбыз. Ошо дарылап анан кийин уругун себеп баштайбыз. Дартка чалдыккан билинип турат, мисалы саргайып калат кээ бирлерчи. Ошолорго 10 күн сайын өзүнүн витамин дарылары бар, ошолорду берип турабыз. Талаш шаарынын ичине гүлдөрдүн түрлөрү отургузулгандан сырткары жаш көчөттөрдү тигүү жагы да учурда жүрүүдө. Ал эми өнбөй калган туялардын ордуна жаңы жергиликтүү туяларды отургузуу жагы каралууда. Айта кетсек, канча деген каражатка келип жаткан көчөттөрдү тигүү алдында атайын текшерүүдөн өткөрүп, анын өнүмдүүлүгүнө байкоо салса, бир кылган ишти экинчи жылы да кайталабайт деген ойдобуз. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары. Ал эми Ош шаарында Борбордук стадион оңдолууда. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондогу бардык жумуштар ирети менен жүрүүдө. Стадиондун архитектуралык көрүнүшүн жакшыртуу үчүн бирдиктүү түс тандалып, жумуш кызуу жүрүп жаткан мезгили. 12 000 көрүүчүнү батыра алган стадиондо орундуктардын басымдуу бөлүгү сары көк түстө болот. 8 күн аралыгында жумушту бүткөрүүнү колго алган жумушчулар биринчи кезекте сапатка көңүл бөлүп жаткандыгын айтышты. Бул туурасында кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо оңдоо кызуу жүрүүдө. Баш аягы 100га жакын жумушчу Борбордук стадиондогу курулуш иштерине тартылып, ар бөлүктө ар түрдүү жумуштар жасалууда. Мына ушул стадионубуз реконструкция иштери боюнча биз дагы өзүбүздүн ишибизди кылып, мына кабелдик жер чубалгысын тартып, жаңылап, бул жака светти туруктуу жарык бериш үчүн иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Ошо бул жактан 0,4 киловольт кабелин тартып келип, мына жерге жарыктык беришибиз керек, максат ошол. Ошон үчүн мына жерде казуу иштери болуп атат. Чтобы безопасность болуш үчүн жерге жаткызып атабыз ушу жерди казып. Ошол. Учурда Борбордук стадиондун дарбазасы толугу менен оңдолуп аяктап калган. Ага улай эле жанындагы тепкичтерге кымбат таштар төшөлүп бүткөн. Кире бериш бөлүгү оңдолуп, вип залдын жасалгасы уланууда. Чуркоочу тилкелерин бөлүп турган тосмолордо бетон коюлууда. Ал эми эл олтурган олтургучтар көк сары түстө болоору чечилип, буйрутма кылган отургучтар келди. Эскилиги жеткен орундуктардын түбү бекемделүүдө. Бул жумуштарды аткарууда Ош шаарынын өнүгүүсүнө кайдыгер карабаган жергиликтүү ишкерлер, демөөрчүлөр колдоо көрсөтүүдө. Мындай демилгени Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев көтөргөн. Демөөрчүлүк кылып, ошол асфальт иштери боюнча, ограждениялары боюнча биз өзүбүз жумуштарды аткарып атабыз. Бул жерде азыр фундамент коюп, огражденияга тосмолорду орнотуп, сварка иштери жүрүп атат пока. Ошо азыр нивелер менен педалит менен бул жакта вертикальный жана горизонтальный бурчтарын атып берип атам. Андан кийин бул бүткөндөн кийин Кудай кааласа биз асфальт иштерин баштайбыз. Стадиондогу жуунуучу жай даараткананы заманбап шартта оңдоо жумуштары да ортолоп калган. Тийиштүү кызматтын өкүлдөрү иштин сапатын көзөмөлгө алууда. Бүгүн Ош шаарынын вице-мэри стадиондогу курулуш иштери менен таанышып, жумушту тездетүүнү талап кылды. Стадионубуз абалы кичине ремонт талап кылган мезгил экен. Ошого мына өзүңөр көргөндөк жеке демөөрчүлөрдүн эсебинен балдар келип, компаниялар келип, биз Ош шаарыбызга кичине салым кошойлук деген ой менен келип, бизге жардам берип атат. Мына сырт жагыны жасап атабыз, фасадный частины мына полный скамейкалар жаңы алып келтирип жасатып атабыз. Мен ойлойм, бир жуманын ичинде бүтсөк керек деген оюбуз бар. Контролду кылып атабыз. Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун оңдолушу менен спорт сүйүүчүлөрүнө жакшы шарт түзүлөт. Стадион 1960 жылы курулуп, 12 000 көрүүчүгө ылайыкташкан. Стадион капиталдык оңдоодон акыркы жолу 2000 жылы өткөн. Буга чейин стадиондогу отургучтар сынып, эскилиги жеткен дубалдардан жаракалар кеткен. 2 жыл мурун Азия футбол кубогун Ош шаарында уюштурганда, эл аралык калыстар стадиондун абалы талапка жооп бербейт деп кортунду чыгарган. Азыркы жаңы мэрибиз Талабек Насырбековдун демилгеси менен, демөөрчүлөрдүн демилгеси менен стадионубуз кайрадан жаңы болуп келатат. Спортсмендерге жакшы жагдайлар түзүлө баштады. Биринчиден футболисттерибизге жана ушул шаарыбыздын жеңил атлетиктерге ошол жакшы мүмкүнчүлүктөр, шаарыбыздын тургундарына, шаарыбыздын спортсмендерине жаңы стулдар коюлуп атат. Жаңы
нерселер курулуп атат. Ушулар бардыгы өзүбүздүн шаарыбыздын жаштарына, шаарыбыздын элдерине болуп аткан иш-чаралар. Стадиондун төрт тарабындагы түнкү жарыктандыруу да толук жаңыланып, спорт сүйүүчүлөр түнү да машыгууга ыңгайлуу шарт түзүлөөрү пландалууда. Быйыл Түрксой уюму тарабынан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Анын ачылыш аземи 20 апрелде жаңыдан оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан борбордук стадиондо өтөөрү пландалган. Адыл Акжолулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар. Шейшембе күнгө алынган жаңылыктар топтому ушуну менен жыйынтыкталат. Биздин бул чыгарылышты элдик медиа сайты жана Facebook, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыз.